Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна, Кыргыз Республикасынын Бишкек шаардык сотуна кайрылуу. 1948 жылдын 10 декабрында кабыл алынган адам укуктарынын жалпы декларациясы боюнча ар бир адам эч кандай айырмачылыгына, терисинин түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий же башка ынамдарына, улуттук жана социалдык тегине, мүлктүк, тег жайлык жана башка абалына карабастан ушул декларацияда жарыяланган бардык укуктарга жана бардык эркиндиктерге ээ болууга тийиш. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 57-беренесинде ылайык ар бир адам анын күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденмейинче жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталмайынча кылмыш жана же жорук жасаганга күнөөлүү деп эсептелинбейт. Козголгон кылмыш иши боюнча 1-Май райондук сотунун 2022 жылдын 10 февралындагы чечими менен Урайымов Мирлан Абдуманаповичке тергөөнүн жана соттук териштирүүнүн аягына чыкканга чейин 2 айга камакка алуу чарасы аныкталган. Бул чечимди кабыл алууда төмөнкү жагдайлар эске алынган эмес. 1. Урайымов Мирлан буга чейин эч качан мыйзам бузууга барган эмес. Кесиби боюнча юрист, ал дайыма өзү мыйзамдарды так аткарып, башкалардын да мыйзамдардын так аткарылуусун талап кылып келген. 2. Анын туруктуу жашаган жери аныкталган. Жашаган үйү Бишкек шаары, Ынтымак көчөсү, ветеринарный 10, анын өзүнүн атында экендиги анык. 3. Жашы жете элек 4 баласы бар. 4. Апасы Акматова Арзыкандын ден соолугу оор абалда. 5. Жубайы Садыгалиева Сабиранын ден соолугу начарлап кетти. Bir бөйрөгү менен жашап жүрөт. Жана азыркы убакта туруктуу иштеген жумушу жок. 6. Урайымов Мирлан бир күндө мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Эч кандай коррупциялык иштерге аралашкан эмес. 7. Ушул жылдын 18 февралында миңдеген жарандардын катышуусунда Мирлан Урайымовго боштондук урааны менен тынчтык митинги Өзгөн районунун Мырзарык айылында болуп өттү. Тынчтык митинги Урайымов Мирланды тез арада боштондукка чыгарып берүүсүн талап кылышты. Эгерде бул талап аткарылбаса, Бишкек Ош автожолун тосууга жана башка чечкиндүү иш-чараларга барууга мажбур болобуз деген эскертүүнү жасашты. Жогоруда жазылган негиздерди эске алып, Урайымов Мирландын бөгөт коюу чарасын өзгөртүп берүүңүздөр жөнүндө кайрылабыз. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров, Жанар Акаев, Мирлан Самыйкожо, Нарматова, Гуля Кожокулова, Алишер Ирбаев, Исмаил Исаков, Исхак Масалиев, Клара Сурункулова, Бектур Асанов, Айдамбек Акматов жана башка активисттердин колдору коюлду. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер. Өткөндө эле комитетте карап атканда мен айттым эле, күч органдарынан кыргыз жарандарын өзүн коргоо керек болуп калды дегендей болуп. Кечээ мына Мирлан Урайымовдун кармалышы боюнча да. Эгерде бир кандайдыр бир жүйөлүү себептер болгон болсо, бизге бир кат жүзүндө кайрылып коюшса. Бирок мен жалпы жарандарга тиешелүү бир маселени айткым келет. Эгерде улуттук коопсуздук кызматы болобу, милиция болобу, ушул түндө барып баса калган практикасын токтотушса да. Күндүз эле барып, жакшынакай болуп, сүйлөп, сурашып келсе болот го. Түндө барып, бала чакасын коркутуп, ыркыратып, чыркыратып кыйнаганын эмне кажети бар ушундайдын? Урайымов бир жакка качып кетеби? Же ал күчтүү бир террористпи? Же бир кылмышкерби? Же мамлекеттен бир тыйын уурдаган кишиби? Же бирөөнү барып сабап кеткен кишиби? Эң интеллигенттүү, өзүнөн кичинекей балдарга дагы өмүрүндө үнүн көтөрбөгөн жигит бул. Анан сөзсүз түрдө караңгы киргенде үйүнө кирип басып барып, бала чакасын коркутуп, баарын чочутуп, ыйлатып, чыркыратып, алып кетпей адатын качан коет айланайын? Бул замандан өтпөдүк беле биз? Бул күндөр кетпеди беле кайра? Ал качпайт, кетпейт эч жака. Чакырсаң барат убактында.
Алмаз Акунжанович, сизге кайрылып айткым келет да, ушул практиканы токтотпойсуңар байланайындар. Же бул эмне бир кишинин мисалында башкаларына ишарат берүүбү, же башкаларын коркутуубу? Эмне үчүн ушул практикага кирип калды? Түн киргенде, караң киргенде барып баса калмай. Мындай болчу эмес го Кыргызстанда. Чакырганда дагы абайлап, этияттап чакырчу эле го, күндүзү дагы. Эми өзүнүн пикирин айтып койгон кишини барып баса калган, болгондо дагы жасалма жол менен. Мен 100% ишенем, Ураимов мырзага тагылып аткан күнөөлөрдүн 1% дагы ал жигитке эч качан жукпайт дагы туура эмес болуп калды. Ушуну бир эске алып койсоңуз, Алмаз Акунжанович. Тукумдан кыр издебеш керек деген сөз уккандан кийин айттым мен. Мага дагы сын такканды бираз этият болгула. Конституцияны бир канча жолу окуп чыксаңар да, мен урматтуу министрдин орун басарына суроо берип атам, бу киши ар бир айткан сөздү туура деп атат. Мага баа берердин алдында ушул конституцияны терең карап көрсөңөр деп атам. 59 беренесинде жазылып турат. Ар бир кармалган адам кармалышынын мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү жөнүндө маселени чечүү үчүн дароо сот болушу керек деп турат. Эч ким соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармалышы мүмкүн эмес деп турат. Бүттү, бул мыйзам барбы, жокпу, ага карабайт. Жеңилдетебиз деп айтып атасыңар, жеңилдебейт. Муну менен ал жеңилдеген. Конституция ишке кирген күндөн баштап жеңилдеген. Дагы бир жерде булат. Айрым учурларда кармап туруунун мындан кыска мөөнөттөрү мыйзам менен белгилениши мүмкүн деп атат. Мен ошону айтып атам. Жарандык коомдор менен киргизсеңер, жүздөгөн мисалдарды келтирип берет. Баласы чыркырап сыртта ыйлап аткан болсо, ошону 48 саат кармабай, аныкталгандан кийин 6 сааттан кийин чыгарып жиберсем эмне болот деп атам мен. 4 сааттан кийин чыгарып берсем эмне болот? 1 сааттан кийин кечирим сурап чыгарып берсем эмне болот? Эмне үчүн биз 48 саатка камап атабыз деп атам. Түшүнөсүңөрбү жигиттер? Ошолор биз менен сиздин шайлоочуларыңыз. Ушундай чыркырап ыйлап аткандар ошондой. Мына жерде жазып атат. Ким экендиги аныкталганга чейин, бирок 48 сааттан ашык эмес. Эгерде башка мамлекеттин жараны болуп, ким экендиги аныкталбаса, мага десеңер 48 айга отургузуп койгула. Бул максатка ылайык болот. Азыр Нурлан Тургунбекович айткандай, эгерде өзгөчө кырдаал болсо, Кыргызстандын жараны эмес болсо, анын ким экендиги белгисиз болгон болсо, бул кыргыз жарандарына гана келиш керек. Ким экендигин аныкталганга чейин бир ок деп турат. 48 сааттан ашык эмес дейт. А ушуну силер так жазып койсоңор болобу? Эмне үчүн жазбайсыңар деген маселе болуп атат буларда. Кыргызстанды сүйүп, Кыргызстанга ушундай күйсөңөр, жазыш керек. Себеп Кыргызстан жайлоо болуп кеткен. Чет өлкөлүктөрдүн кимдери гана жүрбөй атат. Биз менен бирдей жарандык укукка ээ болуп калдылар. Эмне үчүн ушул 26-28 беренеге ушуну толуктап жазсаңар эмне болот? Биздин коопсуздук бекемделет. Биздин мамлекетте тартип күчөйт. Биздин кыргыз жарандары менен сырттан келгендер бирдей укукка ээ болбойт, Кыргызстан жайлоого айланбайт. Мына ушул позицияларды киргизиш үчүн жарандык угууларды өткөрсөк, мына жердеги баякы адистердин карамагынан өткөрсөк, кече өзгөчө кырдаалдарда иштеп жүргөн биздин офицер, генералдардын бардыгын чогултуп алып, кандай кыйынчылыктар башыңардан өткөн өзгөчө кырдаал болгондо, кече эле Ош коогалаңы болгондо кимдер гана жүрбөдү Кыргызстандын аймагында? Эгер ким экендигин аныктабасыңар, 48 айга камагыла деп атам мен. Түшүндүңөрбү жигиттер мени? Кененирээк түшүндүрүп беришке мүмкүнчүлүк бербейсиңер, ал жактан бул жактан жуласыңар. Анан сынтагасыңар. Мен дагы бир жолу айтам. Мен эч кимди кекетпейм, Кудайга шүгүр. Жараткан берген маданияттуулугум жетиштүү өзүмө. Рахмат. Рухсат берилет дегендин бүтүндөй бүт баары калп. Баары жалган, жомок. Силерге буйрук берилет, барып аткарасыңар ошону. Силерге буйрук берген кезде дагы аткарган кишилердин жоопкерчилигин ушул жерде караш керек болуп калды. Кыргызстанда соңку 1 жылдын ичинде мыйзамсыз кармалып, негизсиз кайрадан бошотулуп аткандар канча саны? А сиздерге 2 күн жетиштүү болуп атат. Аны кармап барып, пөстөгүн кагып, кечирим суратып, кайрадан чөгөрөтүп чыгарып коюш. Бул жакшылыкка алып келбейт, урматтуу коллегалар. Дагы бир жолу айтам мен, негизибиз өтө чоң, конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, ал жерде принципиалдуу маселелер өзгөрдү. Мына бүгүнкү күнгө бул
сиздер мындан 3,5 жыл баштагы сунуш кылган мыйзам ал принциптерге туура келбейт. Мейли эл аралык дейсиңер, кандай десеңер, кандай деңгээлге койсоңор койгула, мен сиздерге 15 мүнөттүн ичинде далилдеп берем. Бул таптакыр туура келбейт. Нукура башаламандык алып барасыңар. Мына сот системасын реформа кылабыз деп 5 кодексти кабыл алып, пакети менен сиз айткандай. Натыйжада бүтүндөй сот системасы 1,5 жылга чейин шал абалында иштебей туруп калды. Кимдин чөнтөгүндө калыңыраак акча болсо, эски мыйзам менен иштеп, акчасы жокторго жаңы мыйзам менен иштеп, бүтүндөй элдин терисин шылып алган учурга келдик. Бул боюнча дагы чоң сөз болот, Кудай кааласа. Ошондуктан сиз сөздү көбөйтпөңүз. Эгер сөздү көбөйтөм десеңиз, ар бир беренеси боюнча мен суроолорумду берем. Аларга жооп беришиңиздерде менин күмөнүм пайда болуп калат. Мен сунушумду добушка койсоңуз, Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу бүт бардык идеология түп тамырдан коопсуздук боюнча маселе өзгөрдү. Башта ички тартипти камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн эле. Азыр өкмөт деген түшүнүк жок. Качан өзгөрттүңөр? Качан өзгөрттүңөр? Биринчи окууда качан кабыл алынган? Жок, кечирип коебуз. Жок. Концепциясынан баштап аягына чейин мунун бүт баарын кайрадан карап чыгышыбыз керек, зарыл. Бизге урматтуу кесиптештер, ар бир жыйынга барганда, жолугушууга барганда соттун абалы боюнча, милициянын абалы боюнча, прокуратуранын абалы боюнча ыйлабаган инсан калган жок Кыргызстанда. Боздобогон, сыздабаган киши калган жок. Мына Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мырза келгенде биринчи жыйын өткөргөндө айткан. Прокуратура кызматкерлерине кайрылып, канымды гана ичкенсиңер деди, харамалар, канымды гана ичкенсиңер деди. Бул менин сөзүм эмес, Өзбекстан президентинин сөзү. Мына дал ошондой жагдай бүгүн Кыргызстанда түзүлгөн. Биз түйүнөн баштап башкадан карап чыгышыбыз керек. Түйүнөн баштап биздин коопсуздук кызматкерлери элибиздин коопсуздугун камсыз кылат деген идеологияга өтүшүбүз керек. Ошон үчүн Жанар Кубанычбекович, менин сунушумду добушка коюң, өтпөй калса талкууну улантабыз, анда берене боюнча кетебиз. Рахмат. Менде саламатсыздарбы, менде бир суроо бар да. Азыр беренелерге өткөндө беренелер боюнча да суроолор болот, албетте. Анан сиз айтып атпайсызбы, 4 жылдан бери комиссия иштеп атат депчи. Саламатсызбы, мен бияктан. Комиссия иштеп атат деп, анан комиссия ушул элементарно биринчи окууга алып келатканда, правительство деген регламент окутасыңарбы келип? Же жаттап алдыңарбы биринчи окуу режим, экинчи окуу дегенде? Андай болбойт. Азыр ошон үчүн жанагы түшүнүктүүрөөк болуп, мен убакытты кыскараак пайдаланайын дедим. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн андай жарыш сөз ачсаңыз, жарыш сөзгө жазып коюңуз мени. Жарыш сөзгө жазып койдум. Адагыңыз амайчы. Мен дагы өзүмдүн сунушумду айттым.
жалпысы ушул биринчи окуудан жогорку кеңештин жалпы жыйынында карап көрсөк деген. Микрофонуңузду андырып алсаңыз, Адакем Самайсыз. Рахмат. Эгерде сөз болгон болсо, мен азыр тактап туруп, дагы бир жолу өзүмдүн пикиримди айтам. Могул жерде кесиптештер айткан маселени 50-50. Бирөөлөр айтат, абдан кылдат окуп чыктым дейт. Кылдат окуп чыккан киши эч качан буга макул болбойт. Бул бир. Экинчи жагы, бизде бир кемчилик бар. Мыйзамды кабыл алып атканда бир кишинин сүрөтүн көрүп туруп алабыз да биз. Ушу киши сунуштап атат, ушу киши иштейт экен. Жок. Келет кетет кишилер. Бүгүн мыкты иштерди жасап атат деп мактап аткан кишиңер эртең жок. А мыйзам ондогон жылдар бою калат. Кеп мыйзамда, кеп адамда эмес. Ошон үчүн ким кандай иштерди жасап аткандыгы жөнүндө мыйзамды талкуулап атканда баа берип, жасакерлерин токтотушубуз керек. Мыкты иштеп аткан жигиттер, кыздар бүгүн кетип калат. Мен айтканымдын себеби биринчи конституция өзгөргөндөн кийин бүтүндөй концепция өзгөргөн. Кыргыз Республикасынын жарандарынын тынчтыгын